Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, Регион телеканалында ачык маек көрсөтүүсү. Аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Ал эми бүгүнкү менин маектешим Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев болмокчу. Алдыда Балбак Зарлыкович менен кызыктуу маек болот деп ишенем. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Майлана жасалбаса жасалбайт деп айтып атпайбызбы? Ошондо да чатак чыгат, карап тургун. Эгер азыр даярдык көрбөсө, мен сени 30 жылдан бери биринчи көрүп атам азырчы, мисалы. Мына канча техниканы алып келди. Байрактар бул өтө чоң нерсе. Бул парк төрттөйсөң атын калат да. Анан көргүсү келбейт, ачып көргөзүп атсаң да көргүсү келбейт да. Жок. Садыр Нуркожоевичтин убагында Алмаз Шаршевичтин бир баласы Көркүн кеңеште депутат, бир баласы Жогорку кеңеште депутат. Эмнени гана көргөн жокпуз. Бүт көрдүк го, эртең менен 8:30 президент болуп кирип, кечинде 8:30 качып кеткендерди көрдүк го. О Кудай, ошо өлкө момун болсо экен деп жатам да, тиленип, атам жашына жетейин деп. Жыйыштырып кете бериш керек. Сенден жакшы, сенден кыйын келет да. Мен ишенбейм сотторго. Мен ишенбейм жекемен. Ооба, ушундай кылса кандай болот я, сен десең анан сүйүнөт да, анан айтам мен атаңдын башы депчи, мисалычы. Момундай көргөзүп койдум деп. Аларга элдин кызыкчылыгы керек жок, аларга тамаша керек. Саламатсыз багай. Ден соолуктарыңыз жакшыбы, кандай жүрөсүз? Рахмат, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Мынакей агай, адегенде эле сиз буга чейин Ысык Көл облусунун губернатору, Бишкек шаарынын мэри болуп ар кандай кызматтарда иштеп келдиңиз. Учурда Жогорку Кеңештин депутатысыз. Негизи эле кайсыл кызматтын түйшүгү сиз үчүн оор болду? Мисалы, мен негизи мамлекеттик кызматтын баардык бутактарын басып өттүм десем болот да. Мурун Жогорку Кеңеште да иштегем, консультант болуп, анан кийин өкмөттө да иштедим, прессада да иштедим, өзүңөр билесиңер, администрация президентте да иштедим. Бирок мен ал убактарда мындай жетекчилик кызматта эмес, жардамчы, орун басар, биринчи орун басарга чейин жеткем. Анан Бишкек шаарынын аппарат мэриянын аппарат жетекчи болуп иштедим. Анан Ысык Көл областында ыйгарым укуктуу өкүл губернатор болуп 3 ай иштедим. Анан Бишкек шаарынын мэриясында 3 ай иштедим. Булардын ичинен азыр эми Жогорку Кеңеште иштеп атам. Ар бир тармак, ар бир бутак, бийлик бутагы өзүнүн жеңилдиктери бар, оорундуктары бар. Бирок ушунун ичинен эң эле мага оор тийгени мындай Бишкек шаарынын аппарат жетекчилик кызматында мага аябай оор тийди да. Мен еще пандемия убагында да иштеп калдым. Анан бул Бишкекте чечилбеген көйгөйлөр аябай көп да. Ошонун ичинен мисалы мен бир жылда 1600-1700 кишиге чейин кабыл алчумун. Ошол убакта мэр менен вице-мэрлер 30, 40, 50, 60, 70 кишиден кабыл алчу бир жылда. Ошол оор мага аябай оор болгондо, ошондо баягы адамдык сезимдерди сезбей калат экенсиң да, робот болуп калат экенсиң ошондо. Аябай оор мага ошол Бишкек мэриясынын аппарат жетекчи болуп, мэрияда иштеген жылдары оор болду. Анан ушул Ысык Көл облусунун губернатору болуп жүргөн убакта негизи эле элдин ишенимин актай алдым деп ойлойсузбу? Негизи эле кайсыл пландарыңыз ишке ашырылды жана кайсыл пландарыңыз ишке ашпай калды? Ысык Көл областына барганда, мисалы мен Ысык Көл областында 5 район, 2 шаар, 550 миңге жакын киши бар да, өз территориясы чоң. Мен ар бир айылды бардым десем болот, 95-96% 45 күндө кыдырып чыктым. Ар бир айылга кирип, айыл өкмөткө кирип, ошол айылдын көйгөйүн чечкенге аракет кылдым да, эмне көйгөй бар экен паспортун жасаганга. Анан 10 кадам деген бир программа иштеп чыккан. Бул детальный программа эмес, мындай бирок программада мындай ошол алдыдагы 3-4 жылдын ичинде Ысык Көл областына 333 миллион доллар кирмекте инвестиция. Бул бюджеттен, бул Ысык Көл өнүктүрүү фондунан, бул частный сектордон, бул орто эсеп менен алганда. Ошондо мен ар бир Ысык Көл областындагы ар бир айыл өкмөттүн көйгөйүн билгем да. Анан кай жерде эмне салыш керек, кай жерде эмне кылыш керек, булардын баарын даярдап, акырын-акырындан келатканбыз. Менин өкүнгөнүм ошол көйгөйлөрүмдүн көбү бир 90% ишке ашыра албай калдым. Bir 10% ишке ашырып калдым албетте.
өнүктүрүү деген бул мындай бир эле тармактан эмес, жалпы тармактан болуш керек да. Ал жерде туризм эң негизгиси. Экология, туризм, кум төрү бар билесиздер. Андан айыл чарбасы бар, мал чарбасы толтура да. Ошолордун баарында ирет мен жалпылап бир неме алып барыш керек да. Элдин ишеними өтө маанилүү. Бардык эле ыйгарым укуктуу өкүлдөр, акимдерди элдер кабыл албай коюшу мүмкүн. Аны элдин арасына кирип эл менен иштеш өтө оор да. Аны үчүн түн уйкудан да качыш керек. Эл менен кошо күйүшүң керек да, короче. Эл менен кошо жанышың керек да. Элдин арасында жүрүшүң керек. Ал барып эмне ойлоп атат ошол жердеги элди, эмне түшүнүп, эмне ичет, эмне жейт. Ушунун баарын мындай текше ойлонуп, анан адилеттүү болуш керек да. Эгер сен өзүң адилетсиз болсоң, анда элдер сага ишенбей калат. Албетте элдин баарына жакпайсың, бирок адилеттүү эл менен кошо күйүп иштесең, эл баары сени колдоп алат. Мен 6 октябрда, 5 октябрда элдик толкундоолордо көрдүм да. Мен ысык көлдүн эл кой бербей койбоду, кетпейсиң деп бир жума кармап жатып алышты. Мен айттым, мен моралдык укугум жок, мен кетишим керек. Ошондо азыркыга чейин өкүнөм. Ошол мен ошол жакта возможностун толук аткара албай калдым, пландарымды аткара албай калдым. Мен балким ошого чейин иштегенде ал жерде мен бир тоомдоп коймокмун. Анан агай жакын эле жогорку кеңештин депутаттары аймактарды аралап, элдин абалы менен тааныштыңыздар да, элдин жашоо шарты, турмушу кандай экен? Мындай да, мына биринчи мындайдан баштайынчы, элдин жашоо шартынан мурда өкмөт элге эмне кылып атат? Ысык көл областынын менин аймагымдагы мына кумтөр маселеси чечилди. Буга түздөн түз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун, бул анын мүдөөсү болчу. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин, ошол убакта Талант Мамытовда жаткан билесиздер. Корманкул доктор Алиш Зулуш, анан жанакы Бөлтүрүктүн, анан азыркы убакта кабинет министрликтин төрагасы Жапаровдун, анын командаларынын негизи эле Садыр Нуркожоевичтин саясий эрки менен кумтөрдү элге алдык. Булар бул кишилерге чоң рахмат айтышыбыз керек. Бул элдин мүдөөсү болчу. Дагы убагында көксөп колубуздан келбесе да көксөп жүргөнбүз. Ошо кумтөр элге өтсө экен, Кээде мындай саясатта мындай стратегиялык кадамдарга барганбыз. Азыр алынбайт экен, тигиндей экен, мындай экен деп, бирок бул кумтөр элге өттү. Жаманбы, жакшыбы, элдин мүдөөсү ишке ашты да. Дагы кемчиликтер болду, ар кандай нерселер болду, бирок азыр элдин адеми басылды да. Андан кийин өкмөт азыр элге эң сонун нерселерди алып келип атат. Мисалы, мына айлыктарды көтөрүп атат. Мугалимдердин бул жакшы нерсе да. Ошол убакта жайыт мыйзамын алып келди. Мен губернатор болуп жүргөндө жайыт жерлерге барып, ошол жайытты балдарга бере алчу эмесмин. Эмнеге? Только жайыт. Башка функция кыла албайсың. Анан азыр ошол жайыт жерлердин, жайыт жердесе эле булар ойлоп атат, Токойдун арасындагы тоодогу жайыт, андай эмес. Ошо мен өзүм көл үчүн жооп берейинчи, көлдүн жээгиндеги, айылдын жээкиндеги талкаланып калган жайыт жерлер бар. Ошолорду балдарга берип, ал менчикке кетпейт, мамлекетте кала берет. Бирок 15-20 жылга балдарга берип, ошол балдар алма, өрүгүн, башка нерсесин тигип, ошол жайыт жерди иштетиш керек. Бул элдин жери элге деген сөз. Ушул мыйзамды алып келди. Мисалы, амнистияны карасаңыз, жанакы үй салынып калган канча жылдардан бери көксөгөн элдин мүдөөсү 100 000 деген. Мисалы, шаардын ичинде 6500 ошондой үй бар болчу мен шаар үчүн. Анан биз бияктан шаар боюнча алып келсек, Кудай жалгап Садыр Нуркожоевич жалпы Кыргызстан боюнча алып келип калды. Бул жакшы нерсе да, үйүңдүн баарын эми документтештиресиң. Документтешпеген үй калбайт, анан учетко алып, баягы больницага бара албайт шаарда, тигинте албайт. Бул жакшы нерсе да, бул Кудай эң сонун нерсе. Мына тендер мыйзамдарын өзгөртүү. Мен мындай өзү анализ кылам да бизчи. Мурун бир кызыкчылык менен мыйзам келчү. Азыр мына өкмөт, Садыр Нуркожоевич башында турган өкмөт мына кандай сонун элдин мүдөөсүн аткарыш үчүн мыйзамдарды алып келип атат. Буга тоскоол болгондор да бар. Анын баарын алдыга жылдырышыбыз керек. Мына айыл чарбасында кандай сонун реформаларга келтат. Дагы акча жеткире албай атабыз, кээ бир ала албай калып атат, кээ бир банктар атайын тоскоолдуктарды кылып атышат. Минералдык жер семирткичтерди үйрөндөр боюнча айыл чарбасына $500 миллиард чейин реинвестиция кылып атат өкмөт.
мына агартуу министрлиги реформасын башталды. Көп реформалар келди. Ушунун баары айылдагы көйгөй. Айылга барсаң эле эмне байкуштар мектеп. Өткөндө мен өкмөткө да сунуш киргиздим. Ушул салынып турган мектептерди, соцобъекттерди бүтүрүп алып анан жаңысын баштабайлы. Мисалы бир пример сизге. Тоң районунда Каракоо деген айыл бар, Карл Маркс деген. Ошол айылдын мектеби 90% бүткөн, 7-8 жылдан бери бүтпөй атат. Эмнеге? Кичине акчаны ага ыргытат, андан кийин тиги ыргытат, буга ыргытат, ушинтип атып, далгастрой болуп кеткен да. Ошон үчүн азыр 50, 60, 70, 80, 90% бүткөн мектептерди бүтүрүп алып, андан кийинки категорияга өтүп ушинтип өкмөт ушул туура жолдо бартат. Айылдын элдин көйгөй ушул мектеп, бала бакча, больница, жол, таза суу азырынча. Болду. Таза суу эми өзүңүз ойлосоңуз, мен эми билген жерлеримди айтайынчы. Жетегиз Кызыл суу айылында кызыл суу, өзүнүн аты да кызыл, по-моему, бир минерал бар окшойт да. Суусу кып-кызыл. Мына ичейин деген колонкадан аккан суусу кызыл суу, эми кумтөр турган жердин борбу кызыл суу, ошол суусу кып-кызыл, ошо уят да эмечи. Бир жүрөгүң ооруйт. Ушуларды чечип койсо эле анан бийликтин адилеттүүлүгү. Мына Лейлектеги, мына Баткенден Лейлектен болбосо өмүрүмөн ошол Лейлектеги арка достук айылдарына барып көргөн эмесмин. Бирок ошол жердеги балдар Москвадан элдер кайрылып атат. Ошо олигархтар жерлерибизди басып алып, бербей, анан ошону айтып чыккан балдарды камап койду. Эми, конечно, өкмөт айтып атабыз, бийлик айтып атабыз, туура чечим чыгарат деген ойдобуз. Жер маселеси айылдарда. Бул Лейлекте маселе, Тоңдо дагы, Жетегизде дагы ушундай. Ошол жердегилер баардык чиновниктер эски колунан келген атка минерлер жерлердин баарын алып алган. Басып алышкан. Байкуш карапайым элге жетпей, зарбы какшап, муң какшап анан бизге кайрылып атат. Болду. Ушул нерселерди адилеттүү чечип койсо эле, элдин көбүнчө бийликке претензиясы жок. Чечсин ушул маселелерди. Мына Кудай буйрса айлык көтөрүлүп атат. Элдерге, айылдагыларга, тияк-бияктагыларга жардам берилип атат. Эми ушулардын баарын ким чечиш керек? Областтагы губернаторлор менен акимдер чечиш керек. Эгер алар иштебесе, айылда жок, депутаттарга кайрылып, биз иштегенге мажбур болуп атабыз. Ошон үчүн ар бир айыл өкмөтү, аким, губернаторлор иштеш керек. Алар иштебесе, элдер бизге кайрылып атат анан. Биз айла жок, кээде аткаруу бийлигинин функциясында аткарганга туура келип калып атат. Себеби эл бизди шайлаган, биз элдин өкүлүбүз. Анан агай ушул пикирлериңиз улай коомчулуктагы 30 жылда болуп көрбөгөн иштер азыр жасалып жатат деген пикирлерин айтышып атат да. Ошол эле учурда кыргыз армиянысынын күчтөнүшү, жакында эле жаңы техникаларды алдык, аны сыноодон өткөрдүк. Бул дагы болсо сизди бир кубантат болуш керек. Мында 30 жылдан бери деген сөздү кээ бирөөлөр мындай шылдың катары кабыл алып атат да. Эми айлана жасалбаса жасалбайт да айтып атпайбызбы? Мен сени 30 жылдан бери биринчи жолу көрүп атам азырчы, мисалы. Ушундай эле кеп да, чын эле айтып атам, сизди мен биринчи жолу көрүп атам. Анан болуп аткан нерсени 30 жылдан биринчи десе эле элдер шылдыңдап эле аны өзүнчө баягы бийликтин оппоненттери колдонуп атат. Колдонуп атат. Көп ушуга кыргыз, даже кыргыз тарыхында жасалбаган нерселер. Эмне кыргыз тарыхында байрактарды мурда алдык беле? Алган эмеспиз да. Мына азыркы куралдуу күчтөрүнө маани берип атканы бул өтө жакшы нерсе. Республиканын президенти чегараларды бекемдөөдө аябай жакшы иштерди кылып атат. Мына канча техниканы алып келди. Байрактар бул өтө чоң нерсе. Муну көп өлкөлөр ала албайт. Бир дивизиондоп коет, анын ичинде бир 10-15 компоненти бар. Ошолор 70-80 миллион доллар, 100 миллион доллардын тегерегинде. Муну азыр мына Украина эмне кылды азыр? Көрдүккү? Турция, Азербайжан, Армения эмне кылды? Сенин С-300ларыңда кээ бир көдөк болсо, кээ бир аябай чоң немелериңди талкып таштап атат. Жана буктарды кандай согуп атат. Мунун баары сдерживающий факторлор. Кудай буйрса, Баткенде мындан ары күчтөрдүн мындай балансы өзгөрөт. Буга алып келген мына Садыр Нуркожоевичке, ошол убакта куралдуу күчтөрдүн министр обороны Камчыбек Кыдыршаевичке булардын баарына чоң рахмат айтышыбыз керек. Биринчиден булардын
мына обязанностьтар да, бул обязанностьтарын туура жолдо аткарып атышат. Өзүнүн милдеттерин аткарбай эле кайфовать этип отура берсе деле болот эле да. А бул кишилер ошо жолдорду издеп көрдүңөрбү? Мына Россиядан алып келип атат, Арланды алып келди, Байрактарды алып келди, Дубайдан Toyotаларды алып келди. Мунун баары бул башка нерселер да бар, айта албайбыз. Анын баары баягы биздин өлкөгө кол салам дегендерди кичине ой деп тарттырып турат да. Мен үйдө эки кызым бар, эки башка пикир бар да. Бирөө лагман жаш жүрөт, бирөө жаман көрөт, экөө оппозицияда мисалычы. Бул адам жаралышы табиятынан. Өлкөдө да бизде да оппозиция болуш керек. Булар жаман адамдар эмес. Булар кыргыздар, кыргыздын патриоттору өздөрүн ошондой эсептешет. Бирок булардын кызыкчылыктары бар да. Ушул бийлик кулап калса экен, ордуна мен келсем экен. Анан көргүсү келбейт да, ачып көргөзүп атсаң да көргүсү келбейт да. Жок. Мисалы мен бирөөнү билем, точно бирөөнү билем да, андай эмес, момдай, мен момдай да документ жок дейт да, жок. Ага аныкын көргөзсөң, анан сүйүнүп, кубанып, ооба, ушундай кылса кандай болот я сен десең, анан сүйүнөт да, анан айтам мен атаңдын башы депчи мисалычы. Алар да керек, оппозиция да керек. Оппозиция бирок конструктивдүү оппозиция болуш керек. Мисалы мен чет өлкөдө оппозицияларды көрөм ба, бийликтин каталарын көзгө сайып көргөзгөн. Ал эми могу жакшылыктарын көрбөй эле көп нерсени айта берет да, бул болбойт тигиндей. Турцияда бир жакшы кино бар, комедийный бир кино. Мен жашаганыма оппозициямын дегенчи. Ушундайлар бар да. Бардыгына мен акчага оппозициямын, мен сууга оппозициямын деп өзүнүн неме теорияларын чыгара берет да. Мен мындаймын, сууну эмне үчүн ичпеш керек көбүчү. Конечно, сууну көп ичсең жинди болуп калбайсың. Мен оозума мисалы кааласаң да каалабасаң да мен көп болсо бир 0,5 литр ичем, бирок 1,5 литрди заставлять этип ичире албайсың да. Ошого деле ошону алып келип оппозиционный блок кылгандар да бар да, пикирлер. Ошон үчүн азыркы өлкөдөгү оппозициянын бийликти сындай берсин, бирок мындай системаны өзгөртө тургандай, андай пикирде эмесмин мен. Да, кээ бир нерселерде каталар кетип атат, бирок эми ал каталар адам болгондон кийин, жашоо болгондон кийин боло берет. Кыргызга душмандык кыла турган смертельный каталар жок азыр. Системаны өзгөртө тургандай, ай давай кеткиле дей тургандай жок. Колунан келгендерин кылып атат. Ким азыр мен баша ката кетирмейм деп ким айта алат? Чыксын, мен сразу депутаттык тапшырып берип кетейин. Оппозициядан да бардык жактан чыксын. Мен таптазамын, ката кетирмейм. Вообще мен красавчик 100% десин, мен азыр вообще экинчи саясатка кирип, экинчи элдин көзүнө чыкпай эле кой. Кыргызстанда даже көчүп кетейин. Чыксын, ким экен чыксын. Мындайда каталар элдин жашоосун өзгөртүп, элдин жашоосун коомго мындай зыяны келе турган каталар болбош керек да. Мелкий каталар кете берет, кадровый каталар кетип атат, аны алмаштырып атышат. Программный катадан сөздөн ката кетип калышы мүмкүн, аны алмаштырып койсо болот. Бирок баа кыргыздын, мисалы кыргызды жоюп, элин жарым-жарымдан саат тийип турган ката эмес да бул. Системаны эл өз тандап алды. Ошол системада иштеп баратабыз. Мыйзамдарды бизге алып келип атат. Биз айтып атабыз. Анан бийликти сындап койсоң эле бул пактакор, бул кошоматчы пикир, бул пикир. Жагабы, жакпайбы? Сенин башка системаны, башка нерсени жактап атасың, мен сени аларга каршы пактакор деген жокмун да, туурабы? Мисалы, Алахан Кемсанбаевичке жаман сөз айтып койсоң, Алахан Кемсанбаевичтин бүтүнчүлөр деген группалар бар экен, бүт баары мени жамандай башташат. Бир күнү мактап койсоң, балбак аке, кечирип коюңуз, сиз туура эмес айтып атыптырсыз, сиз жакшы кишисиз дейт. Анан дагы бирөөнү бирдеме кылып койсоң, ошолор ошентип берет, бири-бирине, Алахан Кемсанбаевичти сен Садыр Нуркожоевичти мактап койсоң, сен пактакорсуң дейт. Бир күнү бирөөнү айттым, сен Алахан Кемсанбаевичти мактап атасың, сен анда Алахан Кемсанбаевичтин пактакору турбайсың десем, ушундай сөздөрдү, андай эмес. Алар да пикирин айтыш керек, биз да пикирин айтып, мисалы. Ошондой эле сөз Алмаз Шаршеновичтин тарапташтарына. Өткөндө бир пикирди айтып койсом, башкалар чыгып, сен эмне ага пикир айтасың деп мени жаман көрүп. Эми бул пикир да пикир. Жагабы, жакпайбы, мындай сөкпөй, сакпай айтыш керек да. Ошондо өлкө өнүгөт.
Агай, анан ошол эле учурда Алмазбек Атамбаев деп калдыңыз да. Алмазбек Атамбаев буга чейин 60 жолу сотко чакыртылып, бирок бирисине да келбептир да. Анан бул нерсени эки жаатта түшүнгөндөр бар экен. Бир чети Садыр Жапаров мындай жумшактык кылып атат, Алмазбек Атамбаев эркелеп атат деген сыяктуу. А бир тарап айтып атат, жок, Садыр Жапаров ашыкча кысым көрсөтүп атат деген пикирлерди айтылып атат. Сиз кайсы бирин жактайсыз? Мен эми элдин өкүлүмдөн мурун мамлекеттик кызматта жүргөндө мындай көп нерсени тартынып айта албайсың, азыр айта бериш керек да. Алмаз Шаршеновичтин убагында өтө көп жаңылыштыктар болгон. Аны Алмаз Шаршенович өзү деле айтып атат, капатан көрө айтып атат. Алмаз Шаршеновичтин убагында Садыр Нуркожоевич түрмөгө камалган, балдары, инилерин баары камалган, таяк жеген. Ана биз баарыбыз карап отуруп бергенбиз. Баарыбыз. Бирок ичибизден кескиленген. Ошондо даже биз жаман болгонбуз. Бирок ошондо саясий элита баары көбү отуруп бергенден чыкпайчы. Садыр Нуркожоевичтин убагында Алмаз Шаршеновичтин бир баласы Көркөм кеңеште депутат, бир баласы Жогорку кеңеште депутат. Алмаз Шаршенович эркелеп эле, кескиленбей эле жатат. Түрмөдө жатат. Түрмөгө сотко келбей коюштан бир позицияда аты киши келбей атат. Ал өзүнүн эрки. Бирок мыйзамдар бар да, мыйзамдарга баш ийиш керек. Бирок ал ооруп атса, ал кишини мындай алып чыгып, мындай кордук көргөзүп алып келбеш керек деген пикирди айттым. Бул президентке сөз тиет. Эмне Садыр Нуркожоевич же Камчыбек Кыдыршаевич Зулушев айтты дейсиңерби? Сүйрөп чыккыла деп айткан жок. Это медвежья услуга. Ошол жактагылардын ооруп атса оорусун жатсын. Эгер врачтар жок, ооруган жок десе, анда келсин сотко. Ал мыйзам болсо ошондо алып келди, анда жасалыш керек. Мыйзамсыз иштерге барбаш керек да, бул болбойт. Кантке менен адагы эл бийлеген киши сот чечимин чыгара элек. Балким макталып чыгат, каяктан билесиңер? Билбейбиз да, биз сот чечим чыгат. Бирок мындай соттун чечимин президент болуп жөнөкөй Садыр Нуркожоевичтер деле бар, Камчыбек Кыдыршаевичтер деле барбады эле. Сулуш ким таланттар деле, Мамытовдор. Баарыбыз аткарышыбыз керек. Сүйлөбөй коюу, анын позициясы, эшиктин тепкилөө, анын позициясы, көрүп атпайбызбы акыркы күндөрү. Бирок мындай кордобош керек да, ошону суранып атам да. Азыр ал кишинин балдарына, үй бүлөсүнө эч кандай зыян жок. Мына ушу бийликтин айкөлдүгү деп эсептейм муну. Жазылбаган мындай расмий мыйзамдардан да башка мыйзамдар бар да. Кыргыздын улуттук каада салт мыйзамдары да бар да. Бу чүйлүктөр чыгабыз, баарын көңтөрөбүз дейт. Көчө күнү бирөө айтып атат, эгер Атамбаев өлүп калса, эгер мынтсеңер дейт. Чүйдөн башка Кыргызстанда эл жокпу? Бул трайбалистик чакырык деп эсептейм мен. Биз чыгабыз, көтөрүлөбүз, мынтебиз, антебиз. Эмне силерден башка эл жокпу? Менин айындарым Ысык Атадан менин келип басасыңар, эмне кыласыңар? Биз чабышабызбы барбы эми? Эмне силерден башка эл жокто баарыбыз эле эми өлүп калбаш үчүн айткыла да, Алмаз Шаршенович барып койчу, пожалуйста. Ооруп атсаң, туура ооруп атса барбаш керек. Оорубаган убакта барсын, адагы бир позициясын көргөзсүн. Ошо тигин ичинен чынында кысылып атат, чынында жүрөгү ооруп атат. Ар кандай да мурун президент болуп жүргөн киши болсо, мунун баары, эми бирок бул сот бүтүш керек да. Ал жерде бир бала өлгөн. Ал бала Мамаева жүрөтүн ыйлап, менин баламды ким өлтүрдү, аягына чыгып бергиле деп. Неме окуялары боюнча, Койташ окуялары боюнча, Октябрь окуялары боюнча да азыр жүрүп атат. Ал жерден ок чыккан. Бирок адилеттүүлүк ошол жерде болуш керек да. Ошо адилеттүүлүк. Эгер бирөөлөр айтып атса, бардыгы деп, бардыгын алып барып бериш керек ошол жерден. Билбейм, мындай адилеттүү болгондо гана коом алдыга жылат да. Эмнени гана көргөн жокпуз. Бүт көрдүк го, эртең менен 8:30 президент болуп кирип, кечинде 8:30 качып кеткендерди көрдүк го. Азыр эртең менен эл менен жолугам деп Соронбой Шарипчи айтты, эртең мененке жетпей калды го. Булардын баары күчтүү кишилер болгон. Алмаз Шаршенович, Курманбек Салиевич аябай күчтүү болгон алар. Элдин колдоосуна ээ болуп турган. Соронбой Шарипчи да колдоп турганбыз баарыбыз. Эл карабайт экен дагы, адилетсиздик иш болсо. Адилеттүү болсо анда баарыбыз чыгабыз да. Адилетсиз болсо унчукпай коюп отура беришет. Ошон үчүн
унутпашыбыз керек да. Анан ага бир нерсени айткым келип атат. Мына азыр адилеттүүлүк дейт, коррупция дейт, коррупцияны кустурсун дейт, кылмыштуулар жоопко тартылсын дейт да коомчулукчу. Анан бирөөнү эле ошо кустурайын, жоопко тартайын десе эле ошонун тарапташтары чыга келишет да, митинг уюштурушат, ар кандай кыймылдар түзүлөт. Бул нерсе негиз туурабы? Калып койсо эле туугандары чыгат, тет кыйтырат. Мына азыр чүйлүктөр деле айтып атпай, Алмаз Шершен чертең бирден болсо баарыбыз чыгып сазайыңарды беребиз деп. Ошон үчүн соттор адилет болуш керек да. Эмне үчүн эле ошентип чыгып атат, сотторго ишенбегендиктен. Мен ишенбейм сотторго. Мен ишенбейм жеке мен. Могу сотторго ишенбейм көбүнө. Эми баарын айта албайм. 70-80% ишенбейм. Ошол эле Садыр Нуркожоевичти камчы, Кыдыр Шайышты, Талант Мамытовду соттогон соттор дагы эле отурат. Ошол эле мурунку бийликтин камчысын чапкан соттор дагы эле отурат. Өткөндө соттор эмне кыргызча сүйлөбөйсүң дейт. Ама орусча сүйлөбөйсүң деп, ушу сотпу, ушу кыргыздын соту ушубу. Эне тилибизде сүйлөбөсөк сотто каралбайт экен да, ушубу. Ошон үчүн мен бул сотторго ишенбейм, ошон үчүн эл чыгып атат. Тез аранын ичинде бул бийлик өкмөт соттор реформасын кылбаса, анда болбойт. Сотторду ишин карашыбыз керек. Мына прокурорлордон Курманкул Токтураличке ишеним бар да. Өткөндө Лейлектеги окуялар боюнча мына прокурорлорду алды. Демек бир элде үмүт пайда болду да, бирден болсо алат экен бул киши деп. Эми азыркы жогорку соттун судьясыдан мурун адвокат болуп жүргөн, эчен кыйынчылыкты башынан өткөргөн ал киши реформа жасайт деген ойдобуз. Баарыбыз билебиз тем Кыргызстандачы, биз жартыштан келген жокпуз да. Соттордун эмне болуп атканын баарыбыз, мага келген каттардын 90% соттор боюнча. Мени мага демектен куруп жеп алсын сотторчу. Мен элдин пикирин айтышым керек да. Садыр Нуркожоевич убагында айткан, башымды кесип аласыңар, бирок мен тилимди кесе албайсыңар деп. Соттордун көрүп эле жүрбөйбүзбү, аралашып элечи, эмне кандай экенин баарын айта албайм эми көпчүлүгүн. Элдин пайдасына, адилеттүүлүк мыйзамдын пайдасына чечпейт атпайбы? Азыр коомдогу эң чоң көйгөй сот. Адилеттүүлүк болмоюнча болбойт. Канчалык реформа кылсаң, миллиард доллар куйсаң да адилеттүүлүк болмоюнча болбойт. Эл адилеттүүлүктү сезмейинче бул иш болбойт. Демек адилеттүүлүк болуш керек бардык жерде. Албетте болуш керек. Анан агай мына Бишкек шаарынын мэри кызматын аркалап жаткан учурда шаарга монорельс куруу боюнча дагы демилгени көтөрүп чыктыңыз эле. Өз кезегинде бул коомчулукта дагы ар кандай пикирлерди жаратты. Бул демилге эмне болду, тагдыры? Азыр мына мэрия бир 300гө жакын автобус алганда колдоп бердик. Мына жаңы мэр келди, ишине ийгилик. Бул кишиде кичине тажрыйба бар. Бурун иштеп кеткен. Анан эми бул шаардын көп көйгөйүн чечет деп ойлойм. Шаар бул республика. Бул аябай оор. Жаңы автобустар келсе, Бишкекте пробка болот, мен силерге айтып коеюн, даярдана бергиле. Потому что Бишкекте 400 миңге жакын машина бар. Автобустар узун, 3 автобус остановкага токтогондо өлдү ошо менен. Пробка, кыйкырык, өкүрүк, узун, мушташ, анан аны алып келерден мурда заранее азыр айтыш керек мэрия. Азыр айтыш керек. Могу маршруткаларды алам, могу айда. Силерди башка жакка жылдырам, могу линияга жылгыла деп. Ошондо да чатак чыгат, карап тургун. Эгер азыр даярдык көрбөсө. Мына бир эки линиядагы маршрутниктерди алам, көчөгө киргизбейм, могу автобустар келет. Мондай. Анан ошол автобустарда иштей турган заранее немелерди, водительдерди эмитен үйрөтө башташ керек. Могу жерден токто, потому что узундугуң мондай, азыр мондай токтогондо жолдун баарын өлтүрөсүң. Сен могу остановка могу болсо, могу жарымына келбей, сен могу жерден баштап токтогонуң деп үйрөтүш керек, азыртадан даярдаш керек баарын. Анан ошондо гана иш жүрөт. Болбосо ал автобустар келгенде өлдүк. Бишкек аны чоң автобустарды алабыз дейт, аны даярдаш керек да Бишкек. Негизи эле анан Бишкекке монорельс курууга ылайыктуу. Монорельс боюнча албетте ылайыктуу. Мен дагы азыр кол менен көргөзбөйүн деп коркуп отурган айтам. Мына Аламидин речка бар, 16-19 километр. Буягында Аларча речка бар, 17 километр. Буягында Бычыка бар.
Анан муну мындай круговой кылып монорельс куруп койсо, монорельс системасы бар биринчи, экинчиси жанакы мындай трос менен астынан жүргүзгөн система бар. Ошолорду алып келип круговой кылып койсо, Бишкек автобустарында деле кереги жок, жаа кичине кымбатыраак болуп атат. А мына азыр деле баары бир ошол акчага автобустарды сатып аласың. Мисалы мына 1000 автобус. Бери дегенде эле 70 000, 80 000 доллардан. 70 миллион доллар болот а 1000. 100 болсо 70 10 автобусуң 700 000, 100 автобусуң 7 миллион, 1000 автобусуң 70 миллион доллар. Бишкекке 2000 автобус керек, 140 миллион доллар. Ар жакта монорельсин канча? Көп болсо бир 150-200 миллион доллар. Эсептеш керек да, эсептеш керек. Анан кээ бир ушуга даже эсептегенге мээси жетпеген, анан ошо монорельс деген эмне деген фантазиясына күчү жетпегендер мени сындап атат да. Эсептегиле да. 2000 автобус 140 миллион доллар. Баары бир бюджет берет. Алып кел монорельсти салып кой. Автобусуңда кереги жок. Элдер шаардын бардык жагына жетет. Мына 4 чоң станция курдум. Монорельске. Мына алам үйдү, мына аларча БЧК тегеренди. Шаардын бурчтарына чейин жетти. Ойлосоң, биягы менен тияк БЧК, биягы менен тияк БЧК жеттиң, мына шаарды акпат кылдың. Ошого чейин ташыйсың сен тыштагыларды. Автобус менен. Болду. Мында круговой болуп атпайбы станциялар, ошондо ар бир 5 километр, 10 километрде түшөт. Мисалы мына Масалиевдин бурчунан башталса, экинчи Шампан комбинат, үчүнчүсү ылдый келет Московский, тиги деп кете берет да. А сен мына основной станцияларга эле ташыйсың, автобус менен тияктан кишилерди, тыштан келгендерди да, Сокулуктан келгенди, тияктан келгендин баарын ушу жерлерге жанакы микроавтобус, автобустар менен ташып таштап коесуң. Болду. Бул круговой менен шаардын баарын акпат кыласың. Ой, жолу да даярып турат, мен түшүнбөй койдум. Анан бирдеме десе эле мени жаман көрөт, кичине ойлонуш керек да. Адакан Ким Сабач көп айтат го, кичине окусаңар болот депчи. Ошондой да, кичине окуш керек да, кичинечи эсептеш керек да. Анан жок, антпейт эле де балбак минтип атыптыр, анан балбак колун минтип. Жок, аларга менин колум кызык да. Момундай көргөзүп койдум деп. Аларга элдин кызыкчылыгынын кереги жок. Аларга тамаша керек. Аларга өлкөнүн өнүгүүсүнүн кереги жок. Ошон үчүн жанагы айт бир убакта Эрдоганга айтышкан, бул даже айыл өкмөт боло албайт деп. Оппозиция айтып атпады эле Садыр Нуркожоевич башында келгенде, бул физкультурник мунун колунан эмне иштеге келбейт. Садыр Нуркожоевич тарыхта болбогон иштерди жасап атат. Бир Кумтөрдү алды. Эки Кара Кече темир жолун салып атат. Чек араны бекемдеп атат. Мугалимдер менен тигилерге зарплат көтөрүп атат. Мыйзамдарды алып келип элдин жүгүн жеңилдетип атат. Тарыхта болду эле мындай, болгон эмес. Имаденектин тутуп жесин 30 жыл мурун болгон эмес да мындай нерселер. Анан ушуну айтса эле жаман көрүп эле, ой бул мен түшүнбөй койдум. Кыргыздан башка душман жок деген чын окшойт. Демек агай, замандын талабына жараша шарттарды көрүшүбүз керек бүгүнкү күндө. Мисалы эмне үчүн Ташкентте метро бар, метробус бар? Эмне үчүн Истанбулда жакшы жашашат? Эмне үчүн Европада жакшы жашашат? Эмне үчүн биз жакшы жашабайбыз? Мына Кумтөрдү алдык, казынада акча пайда болду. Эмдиги жылы 500 миллион, билбейм, алабыз балбайсың, все равно акча бар да. Мурун 100 миллион берчи деп көлүнгөндөн жалдырап жүргөн күндөрдү эсте унутуп калдыңарбы? Мына ГЭСтер 4 ГЭС салабыз деп атат, мини ГЭСтерден средний ГЭСтер. Бир чоң ГЭС салабыз деп атат. Onun bari айтылган нерсе эмес да, башталып атпайбы мунун баары. Мына өткөндө бирөө айтат, бу теңиз бөлтүрү өзүнчө эле кабинет министри болуп алды, улутта жанакы улуттук баалыктар холдинги деген ачып атат, ага бүткүл гендердин баарын киргизип атат. Америка эки нерсе менен башкарылат. Биринчиси өндүрүштүк экономика, экинчи инвестиционный экономика деп коет. Мисалы азыр IPO-га чыкса бир 2-3 миллиард доллар алып келебиз деп атат. Иштеш керек да, салыш керек да, акчаны ким берет? Кана давай, кана деген эле кыйкырыктар. Мына давай, мына десе да, ошого каршы чыгып атпайбы? Эмнеге? Мен кыйратам, мен иштейм. Бар мына кээ бир кишилер
Болбой қалды дейді, тақыр болбой қалды бұл бийлик дейді, өлді дейді, бүт құлады дейді. Күлкін келеді, қайдан құлады дейді, аяқтан құлады, қана емне болып құлады. Тақыр месі жоқтар çoğulup алып тұр дейді. Өзі Америкачыл. Деп қойдым ба, таң қаласың де. Өз уақында бүт меншіктештіріп алып алған көп нәрселер бары білет, елдің бары. Тақыр болбай қалды дейді. Ба уақында біреулер пандемия жоқ дегенде жүріп немеге кіргізіп қойын деген инфекционный больницаға. Қорқып ошондо да келбей качып кеткен. Ошондо ойлоду, өзүнүн эртең менен туруп өзүн кармалап көрүшөт да, бул адамдарчы мен бармынбы жокмунбу депчи өзүн ишенбейт. Или монтуп алып укташат да, бир көзүн ишенбейт. Бул зыян да өлкөгөчү. Айла жок, ушундай адамдар бар. Анан эми биз журналисттер коомчулук менен көп аралашып жүрөбүз да, элдин пикирин угуп, анан айтышып атпайбы, азыр демократия деп. Демократиянын атын жабынып, ушу Американын кызыкчылыгын көздөгөндөр энпошниктер деп коелу, ошондайлар аябай көбөйүп кетти дейт да. Эми аларда мындай да, НПОнун көбү элге пайда алып келет. Аларда иштеп атат, аларда көп нерселерди жашашат. Өзүнүн тармагы менен аларды душман көрбөш керек. Алар араларында бар. Жана мен айткандай ишенбегендер бар. Только Америка дейт да. Мен ошолорго айткым келет, болуптур, только Америка. Күндө өлөт Палестинада балдар. Йеменди күндө бомбалап атат Американын жардамы менен. Ливия, Иран, Ирак, Афганистанды көрүп атасыңар. Кала Америка талкалап отуруп, аягында кыздардын 12 жашар, 11 жашар кыздарды сатып атат айла жоктон. Потому что апийи менен ошо кордуктан башка көргөн эмес. Коштандартуулук эмне айтпайт, алар эмне айтпайт эле. Мен азыр Украина чыкты, Украина да согуш өтө зыян, өтө каалабайт элем. Азыр деле көп нерсеге каршымын. Ошол Украинаны окуй тигил бул кырып салмай болду, антып салды кошто. Мен демократия деген ар бир улуттун өзгөчөлүктүү демократиясы болуш керек. Адамдык менен негизги байланыш керек да. Анан мен эмне үчүн мен батыштын демократиясынын копиясын алышым керек. Кыргыздын үрп-адат, каада салттарына ылайыктанган, өзүбүздүн адамдык укуктарга, адамдын өзүнүн немесине сыйлаган мындай өзүбүз коом курушубуз керек да, бири-бирибизди сыйлаган. Эмне үчүн мен тияктын балда, кээ бир балдыктарды алышыбыз керек, бирок коштандартуулукка жол бербеш керек да. Ошолор эле көчөдө мен ушунча болуп өндүрүш байкенин Палестинадагы өлгөн чөчүк балдар үчүн көчөгө жатып кыйкырып өкүргөнүн көргөн жокмун. Ушунча болуп. Ушунча болуп жанакы эжелеринин көчөгө чыккандардын, Палестинада да Ошракунова жен, ошол эле Равшан Жээнбековдун көргөн жокмун мен. Палестинадагы, Сириядагы чөчүк балдар өлүп атат, кокуй деп көчөгө жатып кыйкырган. Да болбойт да. Афганистанды карачы, эмне болуп атат? Муну мен кылдымбы? Конечно, Кыргызстан чакан өлкөбүз, алар дөшалар менен эмете албайбыз, бирок эгер пикир айтып, бири-бири менен айтыша турган болсок, айта турган сөздөрүм бар менен аларга деле. Андай болбойт да. Физрук деп шылдыңдашты, Садыр Нуркожоевичти. Булар мындай анан тигиндей деп ат коюп, карачы кандай эмнелерди кылып атат. Өмүрү көрбөгөн эмеспиз, мына 50 жыл болду тоңдоо. Мен өзүм жөнүндө айтайынчы, башкасын коюп. Балыкчыдан Барселонага чейин жолду салды. Салып атат мына Кумтөрдүн акчасына. Баткенге 500 миллион сом жиберип атат өнүктүрүү фондуна. Мондай куралдарды алып атат, реформалар жүрүп атат, реалдуу сектордо иште алдыга жылып атат. Мунун баарын кемчиликтер бар, бирок жакшы нерсе көп болуп атат. Анын баарын айтпай эле эч ким уккусу келбейт аны. Неге? Өздөрү келип, өздөрү каалагандай калсагысы келет. Көргөнбүз да, алардын башкарганда көрбөдүк белеми. Бизде күнөө бар ушуга чейин бар. Бизде эле кээ бир нерсеге унчукпай убагында деп отурдук. Айтчыларын айтчубуз, аткарылчу эмес. Эми биз деле адамбыз да. Кыйын эле. Бирок жакшы болот баары.
Анан агай буга чейин аябай бир жакшы демилгелер көтөрүп чыккансыз да. Ошо мэрлик убакытка кайталы кайра эле ошол мыйзамсыз салынган аптекаларды жок кылып, гос мамлекеттик аптекаларды көбөйтөбүз деген демилгени көтөрүп ушул реформаны да баштадыңыз эле. Бул иш кандай болду? Кандай жыйынтык берди? Мен өткөндө мен муну көлдөн баштагам. Мисалы областтык райондук больницалардын ичине кирип туруп эле бай аптека салып алган да. Легкий конструкция салууга уруксат жок, капитальный салып алышкан. Анан мен айттым, булар эмне? Албайсыңар буларды. Алып туруп муниципальный аптека, соц аптека ачыш керек. Мисалы дарылар тышта 100 сом болуп атса, бул жерде эми 56 сом болуш керек да. Мамлекет өзүнүн жерлерин колдоnuш керек да. Ал жерде еще акча бар эле, ысык көлөнүктүр фонддон берип коюп, кайра кийин акчаны толуктап койсо болот эле. Өткөндө министрге суроо берсем, соттошуп атабыз деген, көрөм кандай аткарылып атат бул иштер. Мен жеке зарлык атама же мага эмес да бул. Элге да. Буну мамлекет мындай баардык эле нерседенчи мамлекет өзүнүн элинен акча табууну ойлобош керек. Мамлекет коммерциялык уюм эмес. Мамлекет ошон үчүн бар. Мисалы ошондой аптекаларды ачып, зыян, кичине анча-мынча зыян болсо да эл үчүн ошондойлорду ачыш керек. Ошон үчүн ал мамлекет. Ошон үчүн мектепти салып берет, бала бакчаларды салат, курал жарактарды алып келет, 70 миллион, 100 миллион зыян. Минус да бул бюджетке, но бирок өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн да. Садыр Нуркожоевич деле зарплаталарды көбөйтүп атпай, ошонун акчанын баарын башка нерсеге деле жумшаса болот эле да, өнүгүүгө 3-4 жыл. Бирок элди багыш керек да. Кыйын эле, бирок оңолобуз. Себеби бийликте мындай ниет бар да, алдыга жылууда. Кээде ойлоном да, ушулар жаңылыш кетирип туура эмес иштерге барып албаса экен деп ойлойм да, Кудайдан тиленем да күнүгө. Башка үмүтүбүз жок, үмүт ар бир үмүт. Садыр Нуркожоевичке мен элди аралап жүрөм, чын айтайын. Садыр Нуркожоевичке үмүт бар. Камчы Кыдырша эки дос отпойт, дос эмне болуптур дос. Эки дос болгону менен ошо өлкө үчүн иштеп берсе жаманбы? Убагында мындай достор Тургут Озал менен Сулайман Демирал болгон Турцияда. Алар да убагында Турциянын убагында көтөргөн, анан кийин бирөө президент, бирөө премьер-министр, президент болуп ушуну кетишкен. Мындайлар көп. Ушул эки саясатта мурунку президенттерди дос болбосо экен деп ойлоп атам да. Жакшы болсо экен, ишке ашып кетсе экен, жаман жолго барбаса экен деп түйшөлөм да. Анан агай азыркы жогорку кеңештин курамына берген бааңыз кандай? Негизи эле ишмердүүлүгүңүздөр өзүңүздү канааттандырып атабы? Чын айтайын, жогорку кеңеште өзүнүн функционалы боюнча өкмөткө аткаруу бийлигине караганда жумуш азыраак экен. Өкмөттө тынбайсың да, эртең менен 7:30 баштап кечки 12:30 чейин ал жерде начальниктериң бар, премьер-министр бар, президент бар, жогорку кеңеш бар. Биякта сен начальнигиң эл да. Мисалы мен комитетке кирген эмесмин, бир да комитетке кирген жокмун. Мени мындай. Биринчи күнү келем, кагаздарды карайм, өкмөт менен иштейм. Аткарылган кайсы. Экинчи күнү элдерди кабыл алам мен. Бияктан элдер келет, ошо кабыл алам. Үчүнчү, төртүнчү күнү эч кимди кабыл албайм, эч ким менен сүйлөшпөйм, сессияда отурушум керек. 5-6 күнү ысык көлдөм мен. Шайлоочулар менен көлдө же башка жылар чыкса башкаларга барам. Демалыш күнү эс алам. Кайра ушундай, анан командировкалар болот, ар кандай нерселер болот, аларга кетем. Азыр бир мыйзам жазып киргиздим волонтерлор боюнча, ошонун аркасына түшүп атам. Коомчулукта Балбак Төлөбай миллионер деген сөздөр айтылат да. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бардыгына мына расмий жарыялап коем. Бир да фирмам жок. Бир да бизнесим жок. Шаардан 1 метр жер алган жокмун. Курулуш компаниям да жок. Илгери акырын оокат кылгам, ошол азыркы жашап аткан батирим бар, машинем бар. Бул чоң кеминде бир досум менен кичине алматтык эмес, бир 2 гектар, 3 гектар жер. Ал досумдун агоротуна алмага гана мен партнермун да, жер меники эмес, үстүндөгү алмага. Миллионер эмесмин.
Кудайга шүгүр өзүмө жетет мындай мамлекеттик кызматкердин жашоосунда жашайм. Мына барыңар текшерсеңер болот. Bir firma болсо ошо кишиге каттап берейин. Аялымдык меники мага жакын мындай эмес. Ну, анан элдер, конечно, мэр болсом, губернатор болсом ойлоп атса керек, бул баарын басып койду деп. Себеби ушуга чейин ошого ошондой кылып калганбыз да биз. Элди көндүрүп койгонбуз да. Жалаң губернатор, мэрлер, байлардын баары болуп, өзү кеткенден жер алып, үйлөр салып, тинтип атат, элдер ошого көнүп калганда. Понимаете, ошон үчүн алардын баары ошентип ойлошот. Биз күнөөлүүбүз өзүбүз. Аюда иштегенде кичине жакшы зарплата алчумун. Аюга рахмат, ошондо аябай жакшы зарплата алчумун. Азыр андай зарплатты эч ким алчу эмес, президенттикинен көп зарплата. Азыр мына 35 миң сом, 30 миң сом тегерегинде алам да, жанымдагы депутаттардан мен көбүрөөк алам. Чиним бар да мен. Услуга лет чинпин. Анан тамашалап мага келгенде эле коррупция менен күрөш башталат дегендей, мен депутат болгондо эле Садыр Нуркожоевич депутаттардын айлыгын кыскартып салбады. Ошентип жүрөбүз. Анан жогорку кеңеш интересно. Бирок Кудайга шүгүр мындай үй бүлөлүк бюджетиме жетет. Анан агай, сиз тарапка, сиздин адресиңизге коомчулук тарабынан айтылган сын пикирлерди кандай кабыл аласыз? Негизи жүрөгүңүзгө жакын кабыл аласызбы? Башында кабыл алчумун, уктай албай кыйналып чыкчумун. Азыр сөгөт, урушат, анан сүйлөшөм, мен баарына жооп берем. Мен ушундай жиндимин да, Facebook'та мен жөнүндө бирөө жазсам, мен аягына чейин сүйлөшүп жооп бере берем да. Такыр эле түшүнбөй атса, анан заблокировать этип таштайм. Түшүнбөгөн адам менен жиндүү болуп кетпейсиң мен. Кандай түшүндүрсөң да, тигиндей түшүнсөң түшүнбөйт, анан значит бир фейктер көп жазат да. Анан аягында кечирим сураган фейктерин да көрдүм. Кечирим сурагандан баарынын кызыкчылыгы бар аларда бар. Мен коомчулуктун пикирине эчтеке деп айта албайм. Себеби мен ошондой айта турган макамда эмесмин. Мен элдин депутатымын, эл баарын пикирин айтыш керек, угушум керек. Жакпайм, мандатың тапшырып кете бер. Барысын айт. Президент да, премьер да, министр, депутаттардын баарыбыз ошондойбуз. Элдин пикирин угуш керек. Эми эл да бирок мына катуу кетпеш керек да. Ата тегибизге чейин тигин тибетке дечи анан. Тежилим келет, бирок мындай чыдайм да, сабыр кылам, анан сүйлөшөм. Ал эмне үчүн мен ушул сөөгүп атат деп ойлойм да, эмес да, аны да бирөө ошого алып келгендир деп ойлойм. Анан сүйлөшүп көрсөң байкуш ошондой да. Береде бир окуя болгон. Bir ayal сумкасына бензинби солярка салып алып келет. Анан экөөбүз маңдай тескөз сүйлөшүп айтат. Мен 3 эле балалуу болдум, мен 5 балалуу болмокмун, ошол 2 баланын болбогосуна сен күнөөлүүсүң дейт. Окуй мен бул эмне кылдым экен, боюнан түшүп кетти, эмне болду деп ойлондум да. Аны алып чыгып өзүнүн үстүнө чачты жанагы, солярка экен да. Анан мен мындай ситуацияларда аябай сабырдуу болуш керек деп айттым. Хорошо, чачыңыз, эмне себептен мен күнөөлүүмүн деп атам да, 2 бала. Силер дейт, үй бербей коюп дейт, биз балдары балалуу боло албай калдык дейт, дагы 2 балалуу болмокпуз дейт, квартирада жүрүп дейт. Качан мен бербей койдум десем, 10 жыл мурун дейт. 10 жыл мурун мен иштечү эмесмин да дедим. Көрсө ал силер деп бийликти айтып атат да. Көрдүңбү, мындай кандайдыр бир ошол убакта ала албай калган. Азыр мен өзүмдү өрттөйм дейт. Анан мен айттым, тиги 3 балам эмне болот дедим. Ошентип сүйлөшүп отуруп анан мында анын көбүнчөсүнө ага деле суу куюп коюптур байкуш. Кичине макересин тантып коюптур да, ушундай ситуациялар көп болгондо. Аны үйгө уктай албай койдум. Ушундай болот. Азыр жогорку кеңештен уйкум жакшы болуп калды кичине. Анан агай жооптуу кызматта иштеген эл өкүлдөрү дейбизби, тарыхта 2 эле жол менен аты калат экен да. Биринчиси бул эл жек көргөн адам катары, экинчиси эл урматтаган, сыйлаган адам катары. Сиз дагы бир келечекте эми бул күндөрдө өтөт да. Анан келечекте бир эл кандай эскерет ойлойсуз, негизи эле ушул жолдон адашып кетем же? Могу парк 4-тө үйсең атың калат да. Эми ким эле өзүм атым жаман болсун десин. Мына быйыл 50-гө чыгам. Азыр анализ кылып отурам да, эми бул мен ойлоп атам да, Кудай таала мага 100 жаш берсе, мына атам 95 жашка чыгып өлдү да, мына 60 күн болду. Мен да 95 жашкам, 45 жылым калыптыр, 50-гө чыктым, эми ылдый түшө баштайм деп атам да. Эми мага эмне керек деп атам да.
Мен өмірімде ушу элге арнаган адаммын да, эрге. 2 балам бар. Элге кызмат кылып берейин, уурдабайын, жаманга барбайын, арам жебейин. Күнүгө кечинде жатарда о Кудай арам жедире көрбө, о Кудай ушу садырабам, ушу бийликтегилерге акыл эс, ыйман бере көр. О Кудай ушу өлкөм аман болсо экен деп жатам да, тиленип, атам жашына жетейин деп. Өлкө үчүн кызмат кылыш керек да. Ушу кээде кызым сурайт да, папа, почему мы плохо живем деп, ошого жаман зейнин кейт да. Менин кичүү кызым аябай мында активный да. Ал сурайт, эмнеге плохо живем, эмне үчүн мындай, эмне үчүн тигиндей, эмнеге монтип атабыз деп. Анан эми кичине өзгөртүш керек да, бир нерсени токтотуш керек да, иштеш керек да, элди көтөр. Кыргыз итке сонун элбиз да, аябай сонун элбиз да. Анан эми ошого кичине аракет кылыш керек да. Анан агай, сиз азыр учурда бактылуусузбу? Мен бактылуумун деп айта аласызбы? Албетте айта алам, бактылуумун деп. Кудайга шүгүр. Украинаны карагылачы, эмне болуп атат? Башка өлкөлөрдү карагылачы. Бу Казакстан араң эле солкуп алып кайра келди. Кыргызда бактылуубуз да, Кудайга шүгүр. Жаз келди. Азыр сонун болот, жер айдалып атат, курсагыбыз анча-мынча ток. Тынчтык бар, ызычуу жок. Аракет кылып атабыз, жанталашып атабыз, алдыга жылып атабыз кичинеден болсо да. Бактылуумун, албетте бактылуумун. Агай, тилекке каршы убактыбызда жыйынтыкталып баратат. Эми алдыдагы пландарыңыз, ой максаттарыңыз кандай болуп атат? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Депутаттардын эл өкүлүнүн эң негизгиси бул мыйзам, элдин жүгүн жеңилдетүүгө. Мына алдыда мына көрүп атканда кайсы мыйзам бизге тоскоол болуп атат, кайсыл жер, ошол тоскоолдуктарды жеңиш үчүн мыйзамдарды жеңилдетиш керек да. Биринчи ушул мыйзамдарды жазышыбыз керек. Экинчиден, элдин көйгөйүн өкмөткө жеткиришибиз керек. Болду. Анан баягы өкмөттүн, бийликтин элди жеңилдетүүгө, биздин шайлоочуларды жеңилдетүүгө алып келаткан мыйзамдарын, кем каршыларын оңдоп, колдоп берип, ошо өкмөт менен чогуу алдыга жылышыбыз керек. Бул биздин мойнубуздагы парыз жана мойнубуздагы карыз. Өкмөт менен чогуу биздин шайлоочулардын элдин жүгүн жеңилдетишибиз керек, президент менен бирдикте. Бул биздин парызыбыз. Муну түшүнүш керек. Муну аткарбасак оор болот бизге. Анда жыйыштырып кете бериш керек. Сенден жакшы, сенден кыйыны келет да. Ошон үчүн азырынча кыргыз элине кайрылуу, ынтымакта бололу, бири-бирибизди түшүнүшөлү. Кай жерден туура эмес болсо, мындай туура эмесин айтып, анан ошого жараша баа бериш керек. Чоң рахмат агай. Ишиңизге ийгилик, аябай бир жакшы маек болду деп ойлойм. Телекөрүүчүлөргө деле жакты окшойт. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Ал эми бүгүн маек төрүмүнүн коногу Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев болду. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.